Бүгүн бизде маанилүү күн. Балабыздын бала атым майрамы болот. 2 күндөн бери ушул кийимин даярдап койдук эле. Зорго алдап, соболоп атып кийгиздим. Сиздерде дагы ушундайбы? Сүрөткө тартам да баланы. Кана? Баланы сүрөткө тартам. Жакшы күндө маанайын бузбайын деп эптеп алдап жөнөттүм дагы өзүм даярдандым. Саатты карасак кечигип калыптырбыз уже. Кызымды кийинтип, шашып жөнөп калдым. Кар, суук зорго жетип барсам, бала уже бийлеп атат. Мына ушундай болуп, сонун атмосфера. Эжекесине баардыгына ыраазычылык билдиребиз. Сүйүнүп келип эле манты баштап калдым. Мен ар дайым бир жумуртка жана суу май кошуп коем, ошондо камыр сонун катуу болуп чыгат. Камырды дагы бийлегенде катуу кылып бийлеймин, андан соң тыныктырып коем. Пиязды дагы тураганда мына ушундай кылып турасаңыздар сочный болуп сонун болот. Андан соң приправа ошондой эле кара мурч, бир аз зире салып койсоңуздар дагы даамы жакшы берет. Андан соң камырларды жука кылып жайып бышырып алдым. Бышкандан кийин менден сиздерге лайфхак: муздак суу менен чачып койсоңуздар жумшак манты болот. Баракчама катталып алууну унутпаңыз.